Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жанызак бөлмөсүнөн баңгизат табылганда дароо эле Карабетти эстеди. Сунушуна макул болбой койгон үчүн ал өч алып жатат деп түшүндү. Ушундай жол менен өзүнө жигит кылып алгысы келип жатканын болгулоду. Бул үчүн бейкүнү аманат жабыркаганы калганын, түрмөгө түшсө анын тагдыры талкаланарын, өзү муну көтөрүп кете аларын, мындай болуп кеткени үчүн өзүнүн да үлүшү бардыгын, бул сормо саздан оңой чыгышы кыйын экенин, ушуну кынтыксыз уюштурган каралар башка жагын да өзлөрүнө пайдалуу болгудай кылып түздөп койгонун аңдап, күнөөнү мойнуна алмай болду. Андыктан камакка алынганынын эртеси биринчи суракта эле бөлмөсүнөн табылган баңгизат өзүнө тиешелүү экенин, аны сатыш үчүн эмес, колдонуш үчүн белгисиз бирөөлөрдөн сатып алганын түшүнүп катка камтый кетти. Жанызак ар кандай жолдор менен каралар спортсмендерди тартышаарын угуп эле жүрчү. Бирок өзүлөрүн чыныгы эркек сезген алар ушундай ыплас жолду тандап алышаары башына келбептир. Эми эмне болсо да башка түшкөнүн көрмөй болду. Салмактап көрүп, түрмөдө камыгып жаткандан көрө Карабетке ден сакчы болгонду туура көрүп турду. Ойлогонундай эле болду. Абакта 3 күн жаткандан кийин суракка алып келишкендеринде мурда 3 жолу өзүн сураган тергөөчүнүн ордуна башка кандайдыр орган кызматкерине окшобогон, башкача айтканда спорт кийимчен, кара көз айнек тагынган, узун кара чачын артына байланган киши отуруптур. Ал ордунан тура калып, өзүн колунан бекем кысып, сол колу менен далыга кагып, жайдары жылмая жылуу тосуп алды да ал жайын кыскача сурап келип, дароо эле Карабеттин саламдубайын айтты. Муну түрүнө карап кимден келгенин болгулуп, бул өзүнө күтүлгөн жорук болсо да, анын өтө кудуреттүү экени билгени менен ушундай тез аракеттерине ал тургай баңгизатка каршы күрөш жүргүзгөн кызматтын кеңсесине чейин кишисин киргизе аларына таң кала түшкөн Жанызак жакшы экенин айтып, сага эмне керек деген маанайда кайдыгер карады. Карабеттин өкүлү да өз табиятына жараша шыр кетип, эгер шефине кызмат кылса, бул жерден чыкмак тургай баардык каалоолору аткарыларын ачык айтты. Бул сунушка макул болбосо, баары бир эле зонага барганында анын колуна түшөрүн жакшы түшүнүп турган Жанызак баш ийкеди эле тигиге ушул гана жетиштүү болгондуктан каралардын тилине сала мактап, далысынан таптап, колун бекем кысып, өзүн эшиктин алдында күтөөрүн айтып чыга жөнөдү. 5 мүнөттөн кийин Жанызак колго түшүрүлгөндө тартылып алынган телефону менен капчыгын алып, курун тагынып, баягы өзүн сураган тергөөчүнүн иши бүтө элек экенин, убактылуу бошотулуп жатканын, андыктан шаардан тышка чыкпашы керектигин, тергөөгө өз учурунда келип турууга милдеттүүлүгүн эскерткен сөзүн угуп, бул боюнча тиешелүү кагаздарга колун коюп, сыртка чыгып, эки жагын карана берип, окчун турган жол тандабас сигнал бергенде басып барды. Спорт кийимчен айдоочу түшө калып эшик ачып, жарык маанай менен колун бекем кысканда Жанызак муну салам катары да, куттуктоо катары да кабыл алды. Алдыда жанагы киши отурган экен, муштумун көтөрө берип, «Куш келипсиң, жигит», деди. Бул сөз менен ал бир эле мында келгенин эмес, каралар дүйнөсүнө келгенин билдиргендей болду. Жол тандабас шаарды кесип өтүп, тоо тарапты карай багытталып, көп өтпөй Союз убагында дача катары берилген, азыр заманбап чоң кыштакка айланган айылдын аркы четиндеги айланасы сепил сыяктуу тосулган хан сарайдын дарбазасынын алдына токтогондо ал үнсүз түрдө өйдө көтөрүлө ачылды. Кең короого кирип жерге түшкөндөрүндө коштоочулары Жанызакты обочодогу өзү эле бир чоң үй бүлөнү батыргыдай көлөмдүү, бирок тиги заңгыраган хан сарайга ашкана сыяктуу кызмат кылчу жай экени оңой эле байкалган тамды карай ээрчитип жөнөштү.
Анда атайы үчөө үчүн жазылгансыган чүйгүн тамактуу кенен дасторкон бар экен. Жакшылап тамактанышкан соң Жанызак ушул эле үйдүн арт жагындагы мончого кирип жуунуп чыкса, кызматчылар жаңы кийимдерди даярдап коюшуптур. Мындан соң алиги өзүн Баха деп атаган киши бильярдка чакырып, ушул эле үйдүн башка бөлмөсүндөгү жашыл нотулуу үстөлдүн үстүндөгү апакай шарларды аткылашып, бул оюн боюнча колу түз Жанызак жаңы кызматташтарына кандай ойнош керектиги боюнча сабак өткөнсүдү. Ушинтип бир заматта камкордукка бөлөнүп, дене жарпы жазылса да, көңүл дарты басылбай, ичинен дүпөйүл болуп турган жигитти кечинде хан сарайга ээрчитип барышты. Босого аттап, оозгу бөлмөгө киришкенде Баха: «Бар, үстүдө пахан күтүп жатат, жакшылап учураш», деп далыга чаап жөнөттү. Эшикти ачканында чоң терезелеринен агыш күүгүм чагылышкан күңүрт бөлмө көз алдына тартылды. Бир кадам жасай босого аттап кирери менен ушуну күтүп тургандай жарык этип жанып, баш аягы бутаатымча созулган бул жайдын көз тайгылчудай, көңүл азгырчудай чебер жасалгаланган көрүнүшү көз алдыга тартылды. Жанызак буга көзүн көндүргүчө эч нерсеге байкоо салбагандай эки жакты карап, көздөгөн адамын издегенде төр жактан бери карай баскан саргыч өңдөгү жакалуу футболкачан, чолук кара шымчан, орто жаштагы кишини көрдү. Бир караган көзгө кандайдыр өзгөчөлүгү деле жоктой, тескерисинче өтө жөнөкөйдөй сезилген ал бери келип, бөлмө ортосундагы үстөл боюна токтогондо Жанызак айылдык карапайым адамдарча салам айтты. «Салам алейкум». «Алейки салам». Үй ээси саламга жараша алик алды. Жакындай баскан Жанызак али беттүүсүнөн келген анын жүзүнө жакшылап көз жүгүртө берип, бул кишиге аңыз болуп айтылган атты тартуулаган бет отундагы бармак басымдан да чоң кара калын көзүнө урунтту. Ал да сүрдүү көзүн Жанызакка кадап алып, кол жаңсап отуруусун ишараттап, өзү да бийик жөлөнгүчтүү отургучтан орун алды. Жанызак жайланышып отурган соң бирдеме деши керектей сезилгенинен дале болсо жөнөкөй сөз менен жай сурады. «Кандайсыз?» «Жакшы», деп жөн салды жооп берген карабет чалкалай берип, бул айылдык жөнөкөй балага сынаакы көз жүгүртүп алып: «Сүйлө, кызылдардын колуна эмне болуп түшүп калып жүрөсүң?» дегенде ал Жанызакка карапайым айылдаштары сыяктанды. «Сиз аны жакшы билесиз да». Анын өлүмүш болуп сураганына дароо кыжыры келгендиктен мүнөзүндө курчтугу бар жигиттин сөзү ороюраак чыкты. «Уктум, бирок өз оозуңдан угайын деп жатпаймынбы? Жанагы порошок менен кандайча байланышып жүрөсүң?» Үй ээси жигиттин жактырбаңкы тартканын байкаса да билмексен болду. «Баары сиз айткандай болду. Кишилериңиз биз жокто порошокту алып барып бөлмөбүзгө катты. Анан милиция келип капыстан басты. Бул кишиден сестенип турса да, көңүлүн өйүгөн сөздөрдү айтып калбаса болбой турганын сезген Жанызак аңгемелеши күтпөгөн сөз айтты. Анын үстүнө ушунча болгондон кийин анын катуу кетпесин түшүнүп турган. «Эй бала, эмне деп атасың? Мен эмнени айтыпмын? Сен эмне муну менден көрүп атасыңбы?» Карабеттин каары бетине чыга түшкөнсүдү. «Байке, өзүңүз ойлосоңуз, мен карапайым кишинин баласы болом. Эртеден кечке чейин окуу менен машыгуудан бошобогон жөнөкөй спортчу болсом, анан кантип баңгизат менен соода кыла алам?» Жанызак ушунча болгондон кийин маңдайында турган киши далайлардын канын ичкен мыйзамдагы ууру экенин билбегенден бетер оюндагы кепти тартынбастан жая салды. Анан?» Карабет ачуулана түшкөнү менен сабыр кармады. «Сиз мени жумушка чакырдыңыз, мен болбодум», деп жигит айтар сөзүн таппай калгандай токтоло түштү. Анан сиз жанагындай амалдарды жасадыңыз. Мен каралар ар кандай жолго салып, жаш спортчуларды өздөрүнө тартышат деп уккам». Жигит эми сүрдөй баштагандыктан сөздөрү өз ара байланышпады. «Эй!» Карабет капысынан кыйкырып жибергенде Жанызак селт чочуп, коркуп кетти. «Эй, мени сен ким деп ойлойсуң? Мен ушундай ыплас жолго барамынбы? Көзүңдү ач, бала. Аныгын билип туруп сүйлөп жүргүн».
Кечирип коюңуз, бирок ойлобоско арган калбайт экен. Анткени менин эч кандай душманым жок. Бирөөлөргө да жамандык кылган эмесмин. Сиз буга барбасаңыз да, кол алдыңыздагылар жасашы мүмкүн да. Бала тайсалдаса да оюндагысын айтканга аракеттенди. Былжыраба. Менин жигиттерим менсиз эч нерсе жасашпайт. Алар мага чын дилден кызмат кылышат. Анткени мен аларды сен айткандай жол менен өзүм тарткан эмесмин. Өз ыктыярлары менен келишкен. Сен мага ден сакчы болгун келбесе, жолуң ачык, кете бер. Эми Карабеттин ачуулуу үнүнөн билинбеген таарыныч сезилди. Мындан улам жигит өзүн колго алып, тартынганын жеңгендиктен шыр сүйлөдү. Мен сизге кызмат кылганы келдим. Анткени кандай болгон күндө да сиз мени түрмөдөн алып калбадыңызбы? Жөн гана ишке киришердин алдында көңүлүмдөгү күмөн ойлордон арылгым келип атат. Сиз экөөбүз бири-бирибизге ишенбей турсак кантип иштешебиз? Жөнөкөй жумушта иштесем да бир жөн. Жүйөлүү чыккан жигиттин бул сөзү Карабетти жибиткенсиди. Андыктан ачуусун басып, кадыресе токтоо тарта сүйлөдү. Бирок жигитке мунусу актанып жаткандай сезилди. Ишенип кой, мен сени карматкан жокмун. Сен дагы баягы жебесе да карышкырдын көргөндөрдөн болуп атасың. Мен сенин көзгө атаарлык өнөрүңдү баалап жүрөм. Жакшы да мушташасың. Ошон үчүн сени жигит кылып алгым келчү. Бирок айттырсам болбой койгонсуң. Мейли дегем. Анан кечээ күнү сенин Баңгизат менен түшүп калганыңды айтып келишти. Колумдан келет экен бошотуп алдым. Дагы эмне керек сага? Эч нерсенин деле кереги жок. Жөн гана болгон ишти тактап коеюн дегем. Тактаганың жакшы дечи. Чын эле душмандарың жок болсо сени ким карматты? Жаныңда жашагандар түз жүргөн немелерби? Агам экөөбүз жашайбыз. Ал футболист, мага караганда жоош жигит. Мен муну жөн койбойм, изилдеттирем. Сага кыянаттык кылбаганымды далилдейм. Андай болсо жакшы болот эле. Мен муну ким жасаганын аябай билгим келип атат. Менин силердин институтта да, Баңгизат соодасында да өз кишилерим бар. Алар мага оңой эле тактап беришет. Жанагы порошок канча грамм экен? 500 грамм. Охо, бул деген көп акча да. Кимдер болсо да сенин душмандарың бай немелер окшойт. Баңгизат соодасын жакшылап иликтесе, мынча товарды акыркы кезде ким алганы билинет. Биздин жатаканада кароолчулар тарабынан дайыма көзөмөлдө турат. Алардын журналында кирип чыккандар дайыма катталат. Эгер бул ишке кароолчулардын катыштыгы болбосо, оңой эле билсе болот. Институтта кишиңиз болсо иликтетип көрбөйсүзбү? Туура айтасың. Сен канчанчы кабатта жашайсың? Үчүнчүдө жашасаң, терезеден эч ким кире албайт. Эшик аркылуу кирди. Демек кароолчулардын көзүнө чалдыкпай койгон жок. Мен муну изилдетем. Сен камсанабай эле кой. Мендеги жумушуң оор деле эмес. Керектүү учурларда гана мени коштоп жүрсөң болду. Башка учурларда окууңду окуп, машыгууңа бара бер. Каражат жактан камсанаба. Азыр канчанчы курссуң? 3-чү. Эми экөө жөн жай сүйлөшө башташты. Сөз көбүнчө Жанызактын спорттук карьерасы жөнүндө жүрүп, акыркы кездеги ийгиликтери менен жол болбостуктарын талкуулашты. Бир аздан кийин үй кызматчылары экөө отурган столдун үстүн дүйүм тамакка толтурушуп, Карабет үй ээси катары сыйлагандыктан Жанызак өзүн конок сезди. Жигит бул кишинин коомдогу ордуна коошпогон жөнөкөйлүгүн жактырса, Карабет анын ачыктыгына, шардыгына, көшөрлүктү билбеген түздүгүнө баа берип, ортого жылуу мамиле орногонсуду. Дене тарбия институтунун жатаканасынан Баңгизат табылышы бул чөйрөгө бир заматта дүң болуп министрликке чейин угулду. Жетекчилик эртеси эле институт мугалимдерин чогултуп, жыйналыш өткөрүп, тиешелүү кызматкерлер арасында териштирүү жүргүзүп, күнөөлүү дейилгендерге эскертүү берилди. Муну иликтөө үчүн декандын орун басары башында турган атайын топ түзүлүп ишке киришти. Суракка алынган бир тууганы аманат баш болуп, жакын кошуналары деги эле жатаканалаштары анын кийинчерээк акчалуу болуп калганынан башка эч кандай түзүүрөөк маалымат бере алышкан жок. Анын мылтык атуу боюнча машыккан клубуна чейин киши жиберип иликтешти. Бирок бул жердегилер деле Жанызактын шектүү жүрүм-туруму байкалбаганын билдиришти. Болгону анын бир ишкерге арачолодо ден сакчы болуп жүргөнү такталды. Айтор Жанызактын Баңги соодасына катышкандыгы боюнча эч кандай илинчек табылбады. Ошентип анын капысынан бөлмөсүнөн табылган Баңгизат өзүнө тиешелүү экенин мойнуна алганы табышмак бойдон калды.
Аңгыча бери жагы 10 жылсыз эркиндикти көрбөсү болжолдонуп аткан ал бир жумага жетпей чыгып келгенинде бүткүл окуу жай эч нерсеге түшүнбөй калды. Эмне болсо да бул жигиттин кандайдыр кара күчтөргө же ыплас иштерге аралашып жүргөнү болголонуп тим болду. Жанызак өзүнүн бат эле бошонуп келишин баарына үй камагына чыкканы менен түшүндүрдү. Камакка алынган күндүн эртеси эле жетип келген, оңой эмес статья менен кармалганын билип, күнөөсүн жеңилдетиш үчүн адвокат издеп жаткан ата-энесин да ушул калп менен алдады. Алар эмнеге Баңгизатты үйгө кармаганын урушуп сурашканда, бир досу сеникине ката турайын дегенинен макул болгонун, анын жаман нерсе экенин билбегенин, кармалганда гана билгенин, бирок досун саткысы келбегенин, ошон үчүн мойнуна алганын, анткени менен ошол эле досунун жардамы менен минтип үй камагына чыкканын, буюрса ал түрмөдөн да бошотуп аларын убадалаганын калп чынды койгулаштыра сай медирей айтып, аларды тынчтандырып айылга кетирип жиберди. Уулу кармалгандан бери уйкудан калган, тамагынан эч нерсе өтпөгөн, ыйлап сыктап саны аркап бүтүп калган Улан менен Жаркынай эми буга да шүгүр кылып, окубасаң кой, деги аман эсен жаныбызда жүрсөң болду, деп Жанызакты өзүлөрү менен кошо ала кетмек болушту. Бирок дале болсо баласынын үй камагында экенин, шаардан эч жака чыкпайм деп кол коюп бергенин билип, буга бара алышпады. Жанызактын ата-энесин алдаган калпына Аманат ишенген жок. Андыктан Улан менен Жаркынай кетери менен андан чындыкты айтуусун талап кылды. Ошондо гана Жанызак абактан Карабеттин жардамы менен чыкканын ачыкка чыгарды. Аманат буга да ишенбей, өзү үчүн дагы бир жомок ойлоп таап ишендиргиси келип жаткандай көрүп, анын Баңгизат соодасына аралашканына ишенгендиктен жинденип, ошол эле жерден аны жакадан алып, «Мени келесоо деп турасың бей, билем мен сени эмне кылып жүргөнүңдү, кийбегенди кийип, жебегенди жеп, акчаны тутамдап калдың эле, каяктан алып атканыңды сурасам бай демөөрчү тапканыңды айтып, көрсө, өзүңдү аясаң дагы ата-энебизди аябайсыңбы? Сен үчүн мен да кармалып кете жаздадым. Дагы жакшы тигилериң чыгарып алыптыр. Болбосо түрмөнүн түбүндө чиримексиң», деди Жанызак. Наркотик өзүнө тиешелүү экенин моюнга алганында эле бул иниси кийинчерээк акчалуу болуп калганын эстеткичи. «Аку, эмне мага ишенбей атасыңбы? Мен кантип эле Баңгизат соодасына аралашайын? Ошого кантип барайын? Башкалар ишенбесе да сен ишенсең болмок. Мен жана байкемдерге түрмөдөн Карабеттин жардамы менен чыкканымды айткым келген жок. Антсем ого бетер сарсана болушмакта. Андан көрө жанагы калпты ойлоп тапканым оң болду. Буйрбасын. Жанагы Баңгизаттын биздин үйдө кандайча пайда болгонун мен билбейм. Акчаны болсо мен бир бизнесменге ден сакчы болуп таап жүргөм. Ал аябай берешен неме болчу, деп Жанызак болгонун болгондой айтып берди. Ошондо сен наркотик меники деп ойлоп, мени түрмөдө кор болот деп аяган үчүн өзүңдүкү экенин айттың беле? Мен Баңгизат сеники деп ойлосом, сен меники деп ойлопсуң да, Мен сеники деп ойлогон жокмун, бирок наркотик биздикинен табылганы факт болчу. Демек экөөбүз кандай болгон күндө да жооп бермекпиз. Анан мен Карабетке ишенип күнөөнү мойнума алдым. Бирок эми мен анын ден сакчысымын. Башкача айтканда желдетимин, деп эгиздей болуп бирге өскөн бир туугандар акыркы убакта болуп өткөн окуяларды талкуулап, бири-бирин туура түшүнүштү. Бир гана өзүлөрүнүн бөлмөсүнө жанагы балекиттүү зат кандайча пайда болгону табышмак бойдон калды. Карабетке да бул окуя таң калычтуу сезилди. Анын үстүнө Жанызакка убада бергендигинен улам ошонун эртеси эле Баңгизат соодасына аралашкан өз кишисин чакыртып, ага акыркы кезде ким 500 грамм жогорку сапаттагы наркотик сатканын иликтөөнү буйрду. Ошол эле күнү Дене тарбия институтунда окуган желдети Келдибекти чакырып, кийинки кездерде жатаканага келип жүргөн адамдарды, өзгөчө Жанызактыкына келгендерди тыкыр иликтөөнү тапшырды. Келдибек жатаканага ар бир адам журналга каттоого алынып, анын тушуна өзү да кол коюп кирээрин жакшы билгендиктен Карабеттен келери менен жатаканага барып, кароолчу менен сүйлөшүп, келим-кетим журналын барактап чыгууну суранды.
Ал буга анча көңүлдөнбөгөндө абдан зарыл маалымат издеп жатканын айтып өтүндө эле сырты жалтырак менен сыртталган, барактары саргайган 3 кароолчу кезектеше жаза берип толгону калган эски журналды алдына жайды. Жанызактын бөлмөсүнөн баңгизат табылган күндү алдын ала эле тактап алган Келдибек дароо эле ошондон аркы беттерге кунт кое көз жүгүртүп, 2 барак өткөн соң эки бир туугандыкына 5 күн мурда Элдияр Жунусов деген бирөө келип кеткенин көрдү. Ары карай уланта караганда да бул киши ар бир айда 2-3 жолудан келип кетиптир. Алардыкына мындан башка да бир нече киши келиптир. Алардын аты жөнүн кагазга жазып жатып, жанагы Элдияр аттуу киши 3-чү кабатта жашаган Аскербек аттуу жашоочусунукуна да келип кеткенин тастыктаган жазууну көрдү. Журналды кайтарып берген Келдибек эми ичкери кирип Жанызакка жолугуп чыгууну суранды. Кароолчу Жанызактын бөлмөсү кулпулануу экенин, анткени ачкычы тигинде илинип турганын айтып киргизгиси келген жок. Келдибек бир ойдон улам өзү Жанызактын агасы болорун, ачкычын берсе ал келгиче бөлмөсүндө күтө турмактыгын айтты эле. Бул жашы 60-тардагы киши жаман кеп уккансып кабак чытый берип, мында келесоо киши жок экенин айтып, ишке жолтоо болбой сыртка чыгып кетүүсүн буйурду. Бул жатакананын кароолчулары өз ишин жакшы аткарарына, чоочун бирөө буларга байкалбай өтө албасына көзү жеткен Келдибек тышка чыгууга аргасыз болду. Бир аз туруп кайра кирген ал кечирим сурап, иниси келгиче жок дегенде Аскербектикине кирип отура турууну өтүндү. Жашоочунун өзү менен бирге киргизүүгө гана укугу барын, андыктан аны телефон чалып чакырышы керектигин орой түрдө айтып түшүндүрө баштаганда үстүдөн бир жигит түшүп келди. Аны көрө калган кароолчу «Мына аның» деп сөзүн кыскартып терс бурулду. Асмандан күткөнү жерден жолуккандай боло түшкөн Келдибек аны ээрчий басып, «Аскербек, сенде жумушуң бар эле, токточу» деп сыртка чыгышкандарында өзүн суроолуу караганага көңүлдөгү суроосун берди. «Сен Элдияр Жунусовду тааныйсыңбы? Тамекиңиз барбы?» деп суроого суроо менен жооп берип, Келдибек төш чөнтөгүнөн тамеки пачкасын алып сунганда кайра сурады. «Кайсы Элдиярды сурап атасыз? Сеникине анан Жанызактыкына көп келет экен го?» Элдияр Досбайкени сурап атасызбы? Тааныйм, ал Аманат экөөбүз менен жакшы, ошон үчүн көп келет. Ал экөөбүздөн 5-6 жаштай улуу болсо да достой мамиле кылат. Ошон үчүн биз аны Досбайке деп коебуз. Жигиттин ачык айрымдыгы байкалды. Жакшы экен анда. Ооба, жакшы байке. Ал келгенде курсак кампаят. Бизди бильярдка да көп алып барды. Эмнеге антып атат деп ойлойсуң? Билбейм, футболду жакшы көргөндөн го, анткени биз футболистпиз да. Фанатыбыз дебейсиңби? Фанат күткүдөй кыйын деле футболист эмеспиз го. Билбейм, иши кылса бизге көп келет. Өзү кол ачык, жакшы киши. Сиз тааныбаган эле кишиге тамак аш алып берип, карызынан да куткара аласызбы? Деп Аскербек аны менен таанышканын төкпөй чачпай айтып берди. Ал бияка Аманатты издеп келип, бирок аны менен сен аркылуу таанышыптыр да. Келдибек өзүнө таң калуу жараткан сөздү тактады. Ооба, башында атай издеп келген үчүн уялды окшойт. Аманатка менин агам деп айтып койчу деген. Ошентип башында менин агам болуп жүргөн, андан кийин экөөбүзгө бирдей эле байке дос болуп калды. Кызык экен. Ал өзү каяктык? Көлдүн Барскоонунан. Каякта иштерин билбейсиңби? Билбейм, бир компанияда иштейм деген. Сиз Элдиярды издеп келдиңиз беле? Ооба, аны Аманаттан сурайын дегем, бирок ал жок турбайбы? Ал машыгуудан кеч келет. Анда ошондо келейин, болуптур анда, деп жолуна түшкөн Келдибек узай түшүп эстей калып сурады. Аманаттыкына дагы кимдер көп келет? Классташтар эле, кээде келип калышпаса, киши деле келбейт. Бир тамеки чеккиче өзүн шектенткен адам жөнүндө жакшы маалымат алган Келдибек аны каяктан издешти билген жок. Интернеттен издеп көрүп, муну менен атайын билими же тажрыйбасы бар адамдар шугулданышы керектигин түшүнүп, кечинде Карабетке чалып, бүгүнкү аракетин баяндоо менен баарын айтып берди. Карабет эртеси эле өзү менен иштешкен детективге чалып, Барскондук Элдияр Жунусов тууралуу маалымат топтоону тапшырды. 2 күндөн кийин Баңгизат соодасындагы өз киши да келип, Бишкектеги Баңгизат саткан 4 точкадан 5 айдан берки 500 граммдан таза порошок алгандардын тизмесин берди.
Бул кардарлардын бирөөсүнөн башкасы азыркы учурда жигердүү иштеп жатышыптыр. Бирөө гана мындан 2 жыл мурда кызылдарга кармалгандан кийин сооданы таштаган келин экен. Гүлзура Кимсанова аттуу ал кардар мындан 3,5 айдай убакыт мурда өз керектөөсү үчүн Баңгизат соодасындагы аз дагы, көп дагы дебегидей бул 1,5 килолук товарды буйртмалап сатып алыптыр. Карабет жардамчысына алиги детектив менен байланышып, аны чакырууну тапшырды. Кечинде ал келгенде алиги тизмедеги адамдар жөнүндө маалымат топтогону, муну Гүлзура Кимсановадан баштоону буйрду. Детектив да куру кол келген эмес экен. Өзү 2 күн мурда буйртмалаган Элдияр Жунусов аттуу жигит жөнүндө маалымат ала келиптир. Ал Бишкектин Арча Бешик жаңы конушунда жашап, Мараза Грон компаниясында иштерин негизги маалымат катары окуп, бул компания Мамбеталиевтердики экенин эстегенде Карабеттин көңүлүнөн мындан 20 жылдан ашык убакыт мурдагы окуялар чубурду. Азыр Надыр Мамбеталиевдин тон кызы башкарып аткан бул компанияда Элдияр менеджер кеңешчи катары Айгыз Мамбеталиеванын жардамчысы экен. Мараза Грон компаниясынан каралардын тиешелүү салыгын алганы болбосо, аны менен Карабеттин иши деле жок эле. Өткөн өттү, кеткен кетти. Дуа Касендин башын буйртмалаган, өз аткарган. Ал согуш Дуа менен Надырдын башын жеди. Өзү тагдыр экен аман калды. Эми болсо анын бир кызматкери бутуна чалынып атат. Серпип коюп кете берет дечи, бирок алда качан өткөндөрдү эстетип атпайбы? Баса өткөндө Келдибеке жанызак жөнүндө маалымат топто дегенинде да ал окуялар эске түшкөн. Анткени жанызак дал ошол окуя болуп өткөн айылдан экенин билген. Эми Мамбеталиевтердин кызматкери ошол балдарга кыянаттык кылгандай туюлуп атат. Мында кандайдыр байланыш барбы же жөн эле гана дал келүүбү? Эмне болсо да жакшылап изилдеш керек. Ушуну жиптин учу катары чубап көрсөбү? Детектив бир жумадан кийин келип, акыркы кезде 500 граммдык наша сатып алгандар боюнча топтогон маалыматын берди. Карабет ага көз жиберип, бул Баңгизат соодасына аралашкандардын өмүр баяны түз жүрүп, жөн жашаган карапайым адамдардыкынан айырмасы жок экенин байкады. Иш кындыксыз аткарылса да, көңүлүнө төп келбей калгандыктан Карабет: "Сен мага эми ушулардын ичинен Мамбеталиевтер менен кандайдыр байланышы барларын тактап берчи", деп колунун сырты менен маалымат жазылган кагазды түртүп койду. "Кайсы Мамбеталиевтер менен?" Бул жаш жигит өзү детективдик компанияда иштесе да, өлкөгө абдан таанымал Мамбеталиевтерди билбегенине жини келип кеткен Крим аталык орой жооп берди. "Көчөгө чыгып биринчи кишиден Надыр Мамбеталиев деген ким болгон экен деп сурасаң айтып берет. Бара бер." "Кечирип коюңуз", деп кандайдыр суроосу бардай, бирок аны бергенден корккондой өзүн жал карап алып чыга жөнөгөн бул жигит баш көтөрбөй иштеген белем, эртеси кайсы бир жака барып кечинде келсе конверт калтырып кетиптир. Ачса, алиги тизмедегилердин ичинен бир гана Гүлзура Кимсанованын Мамбеталиевтер менен байланышы бар экенин көрсөтүлүптүр. Ал Айкыз Мамбеталиева менен окуу жайда бир жылча окуу чогуу окуптур. Бул жанагы балекеттүү порошоктун Дене тарбия институтунун жатаканасына кандайча барып калганын боолголото алмак. Ошентсе да Карабет окуяны дагы да тактоону туура көрүп, Баңгизат соодасындагы ишенимдүү кишисине чалып, Гүлзура Кимсанова өзүлөрүнөн алган 500 грамм порошокту кимге сатканын билип берүүсүн өтүндү. Бул Баңгизат соодасындагылардын ачыкка чыгарбай турган коммерциялык сыры болсо да, ал Карабетти сыйлагандыгынан жана ага ишенгендигинен макул болду. Андыктан ал бул соодадан эбак чыгып кетсе да, Гүлзура менен алигиче мамилеси жакшы адамга жолугуп, кадыр көңүл салып, мындан эч ким зыян тартпасын убадалап жатып, ушул өтүнүчүн аткарып коюусун өтүндү. Ал дагы иште өз ара жардамдашып жүргөн кишини кыя албай, Гүлзура менен байланышып, шаардын эң жакшы деген ресторандарынын биринде жолугушуу белгилеп, жакшылап сый көрсөткүчө эч ким мындай зыян тартпасын, баары купуя сакталарын убадалоо менен суроосуна жооп алды.
Ошентип Карабет Баңгизат Аманат экөөнүн бөлмөсүнө Айкыз Мамбеталиева аркылуу барганын Жанызакка тастыктады. Бир гана бул кыз эмне үчүн көп акча коротуп, чоң тобокелчиликке барганын түшүнө алган жок. Болгону мунун сыры өткөн чакта, баягы Дуанын учурундагы окуяларда катылуу экенин болгулоду. Дагы изилдетсе болмок, бирок өткөнгө кайрылгысы келбеди. Өзүнүн максаты жан сакчысы Жанызакка бул ишке тиешеси жок экенин далилдөө болчу. Ал аткарылды. Муну билгенде анын өзүнө болгон ишеними арта түшөт. Демек ал бала өзүнө ак кызмат кылат деп ишенсе да болот. Жанызак бул чындыкты Карабеттин өз оозунан укканда баарынан да 3-4 айдан бери өзүлөрүнө байке дос катары аралашып студенттердин камкорчусу болуп жүргөн Элдиярдын кара санатайлыгына төбө чачы тик туруп ишене албай турду. Анын Аманат экөөнү атасын өлтүргөндү кастыкка барышына бул сыяктуу арамдык жасоо оюна да келбеген жигит түшүнө алган жок. Анан Элдияр жөн гана бул иштин буйртмачысы болуп саналган Айкыз Мамбеталиеванын желдети экенин Карабет кайталап айтканда мунун себеби тереңде экенин болгулоду. Жанызак бир тууганы Аманаттын башка бирөөнүн баласы экенине көп деле маани берген эмес. Андыктан Мамбеталиев деген фамилияны укса да эсине сактап калбаган. Андыктан Айкыз Мамбеталиеванын Аманатка кандай тиешеси бардыгын билбеди. Жөн гана мындай кара санатайлыкка кыжыры келип, Элдияр көзүнө көрүнүп, колуна урунса жазасын бергенден башканы ойлободу. Бул кара санатайлыктын жасалыш себебин Карабет өзү да түшүндүрө албагандан кийин окуянын жүрүшүн кандай укса ошол бойдон Аманатка айтып келди. Бул маалымат Жанызакка караганда Аманатка катуу тийди. Ал өзү башка бирөөнүн баласы экенин билгенинен бери 3 жылга жакын убакыт өтүп, буга акырындан көнүп, ан сайын Мамбеталиев деген фамилияны уга калса, каны тарткандан го өз эркинен тыш болсо да кызыгуусу артып, алар жөнүндө жакшы сөз укса кандайдыр сыймыктанууга окшогон жылуу сезимге алдырчу. Мындан улам ата-энеси алар жөнүндө айтчу болсо, баштагыдай кызаңдабай мамиле кылып, кулагын жапырбай калган. Алардын компаниясы чектеп берген стипендияны уялбай ала баштаган. Өзүн чоң энеси катары көрсөткөн, алмакан чалса алып кадыресе сүйлөшчү болгон. Элестүү айтканда, Аманат мурда Мамбеталиев деген фамилияга үркөнчөөк атсымал тикчиңдей карап, бир эле катуу добуш чыкса дыр этип кеткенге даяр жүрсө, азыр ага жакындап барып, мында эч кандай коркунчу деле нерсе жок экенине ынана баштаган. Өзүнө небереси катары мамиле жасаган кемпирди аяп, анын шагын сындыргысы келбей калган. Эми минтип бейкүнөө адамды жөн жерден кырсыкка кабылтып, 10 жылдап абакка отургузуп кое жаздаган кара санатайлыкты жасагандар Мамбеталиевдер болуп чыкканы ага абдан катуу сокку болду. Жакшы сөздөрүн айтып жалынган, жумшак алаканы менен бетинен сылап жаткан адам күтүүсүз жерден жаакка чуу этире чапкандай абалда калды. Аманат Баңгизатты бөлмөгө Элдияр алып келип катканын алгач укканда, анын ошондон 5-6 күн мурда келип, өзү чай кайнатып, картошка куургуча бөлмөдө жалгыз отурганы кылт эте эсине түшүп, ооба деп сөздү бөлө кыйкырып жиберди да, Элдиярдын ошол күнү курсагы ачканын айтып кирип келгенин сөзгө кыстарды. Качан гана Жанызак бул иш Айкыз Мамбеталиеванын буйругу менен аткарылганын айтканда, эмне деп уккан, кулагына ишенбеген түрдө саамга отуруп калып, анан сөгүнүп жиберип, айыласы кеткен жандай баш чайкады. Ошол бойдон бир тууганы муну Карабет кантип изилдеп, кантип далилдегенинен бери айтып бергичи лам деп ооз ачпай, бул боюнча ар кайсыны сүйлөгөн анын сөзүн укпагандай, шып тиктегентейде керебетине жата кетип, бир маалда шарт тура калып, үстөл үстүндө жаткан телефонун алып, аны баскылагыча сыртка умтулду. Бир жака шашылгандай дегдеңдей баскан ал телефондогу созула чыккан чакырыктардын арты «Алло» деген үнгө алмашкыча 3-кабаттан түшкөнгө жетишти.
Эй, бул эмне кылганыңар? Көрсө кылганыңар бүт арам турбайбы? Мындан кийин менден алыс болгула. Мага силердин эч нерсеңердин кереги жок. Экинчи мага чалбагыла, деп ызалуу үндө тез-тез сүйлөп телефонду өчүрдү. Бир саамдан соң телефону кайра шыңгыраганда шашылып өчүрүп жиберип, аны карагысы да келбей чөнтөгүнө тыга салды. Бирок эшиктин алдында ары бери басып жүрүп, тигинин кайра чалганын сезип турду. Бир маалда албасына көзү жетти окшойт тынчыды. Ошол бойдон көчөдө көпкө жүрүп, көңүл күптүүсү бөксөргөнүндө, караңгы кирип баратканын байкап, үйгө жөнөгөнүндө тыңкылдап билдирүү келди. Караса, аманат, уулум, менде күнөө жок. Айкыз акмактык кылыптыр. Бизди кечирип кой деген алмакандын билдирүүсү экен. Бул кемпирде күнөө болмошу мүмкүн экени көңүлүнө келсе да, мындан ары андан алыс болоюн деп чечкендиктен жооп бергиси келген жок.